Арбаңыздар кадырлуу көрөрман, эфирде көрөңгө көрсөтүүсү. Кылымдан тарых көптөгөн кыргыз, айтылып манас бүтпөгөн кыргыз, кадасы ыйык төкмөлүү кыргыз, калпагы жерге түшпөгөн кыргыз. Бүгүн биздин көрсөтүүнүн алкагында эмне жөнүндө сөз кыларыбызды дароо эле түшүндүңүздөр болуш керек. Ак мөңгүлүү аска зоого теңип келген улуттук баш кийимибиз ак калпакка кеңири токтолобуз, андыктан көрөңгө көрсөтүүсү менен бирге болуңуздар. Негизи биздин улуттук кийимдерибиз өзгөчө касиетке деп атоого болот. Анткени кыргыз кийимдери анын ичинен калпак, элечек, шөкүлө сыяктуу улутубуздун баш кийимдери элдин философиясы менен тыгыз байланышта. Тактап айтканда, калпагыбыз бер эле дегенде 5000 жылдык тарыхты өз ичине камтыйт. Демек, биз калпагыбыздын тарыхынан, жасалгаланышынан, философиясын, кол өнөрчүлүктөн туу чокус генетикабыздын байыркылыгын дүйнөгө жар салууга кезек келди десек жаңылышпайбыз. Кыргыз элинде илгертиден кандай гана баш кийим болбосун, ыйык деп кадырлап келишкен. Алардын ичинен калпактын орду өзгөчө. Элибиз эзелтеден калпакты Алатоого салыштырып, ал эми анын кыргактарын, Алатоону тегерети жашаган калың эл катары карашканда бекеринен эмес. Улуттук баш кийимдердин сап башында турган калпак көбүнчө ак кийизден жасап келишкендиктен ак калпак деп аталып калган. Ал алгач агыш, боз кызгылт түстөгү кылчык, кийин ак уяң жүндөн жасала баштаган. Бышык басылган кийизден төбөсү бийик, этеги тегерек бычылып, оймо чийим түшүрүлбөй, төбөсүнө чок чыгарылбай, астарсыз бир гана тигиш менен бириктирилип, ошол жери маңдай жагы деген. Бара-бара бычымы менен формасы өркүндөтүлүп, көркөмдөлө баштаган. Не себептен калпак абдан бааланып кетти башка баш кийимдерге караганда деп туруп. Мунун эми көп эмелери бар да, өзгөчөлүктөрү, калпактын өзүнүн касиеттери бар. Бул көчмөн элдин өзүнүн күн сайын тиричилигинде урунуп келген затынан жасалып атат да, бул кийизден жасалат. Калпак дайым эле азыркыдай формада, азыркыдай түстө болгон деле эмес, эми андай айтып коюш керек. Элдин колунда жок мезгилинде алгач кара кийизди жасаганды үйрөнгөн. Демек, ошол мезгилдеги немелер, калпактар деле кара түстө болгон деп эле билсек болот да. Анан кийин бай адамдар, кийинчерээк колунда жоктор деле узак мөөнөттүн ичинде же болбосо атайын агын ылгап отуруп, чогултуп отуруп, жүндү, ак жүндү, анан өңдөп отуруп дейли. Ошентип анан бир идеалдуу бир түстү, ак түстү анан эме кылып алышкан, тандап алышкан. Мына ошондон тартып анан ак калпак айталык эң бир сыйлуу баш кийимге айланып калып атат да. Калпак кыргыздын улуттук көркөмдүү өлөттөрүнүн көрөңгөсү. Ата бабадан кастарланып келе жаткан асыл мүлк. Кыргыз эли эл болуп түзүлгөндөн бери жашоонун, улуулуктун, тазалыктын, улуу күндүн символу. Ыйык белгиси катары кастарланып, сүр тутуп, сөөлөт санап, көрк катары маанилүү шаң салтанатка кийип жүргөндүгү жалпы дүйнө элине белгилүү. Калпак бул кыргыздардын кийим-кечектеринин ичинен эң ыйыгы. Анын касиетин аны кийип жүргөндө гана сезе алышат. Байыркы баш кийимди кийген адам илгерки бабаларынын тарыхына тамырлашып, калайык калкынын тагдырына бекем байланат. Кыргыз өмүрү 40-35 кылымга созулса, кыргыз калпагынын өмүрү да дал ошондой узак уламалуу санжыра. Албетте, унутта калбай муунда калып келе жаткан улуттук баш кийим өзүнүн өнүп өсүшүнө колунан көрүү төгүлгөн чебер айымдарыбыздын салымы чоң. Эзелтеден энелерибиз калпактын кийизине уяң ак жүндү жууп тазалап, тытып, андан соң гана пайдаланышкан. Кийиз даяр болгондон кийин көркөмдөлүп, бычылып, кийин кыркылып алынган. Бычымдары бири-бирине беттеп тигилип, оюлуп алынган кийиздин кырларын ак, кара, көк, жашыл токубадан, чый баркыттан, сатинден, махмалдан, баркыттан, кыжымдан кыюу коюп тигип чыгышкан.
Кытайдан алып келип калдык. Анан эми муну биринчи урлоон келет. Урлоонду мынтип бычып алабыз, мындай кылып готовый кылып бычып алабыз. Андан кийин бул бычкандан кийин мындан кийин бул машинага салабыз. Мына машиналарыбыз булар да ошо Кытайдан келип, бизге азыр жеңилирээк оокат болуп калды да. Анан муну мындай кылып туруп салабыз биринчи. Салганда булар да бизге көп жардам берет да, бул машиналардагычы. Буга эми бир эле адам канча ишти кылсаң болот да. Муну мынандай алып салып коебуз. Бул өзү иштей берет. Азыр биринчи ошо калпактын оюсун салып атабыз да. Бул машинадан өзүбүз каалаган мындай yüzbü бар го, ошого гүл салдырып алабыз. Биздин дагы гүл салган себерлерибиз бар да. Калпак ошо даяр болду. Бизге азыркы жаштарга айтат элем, ошо чоңдорго дагы. Бул эми кыргыздын баш кийими болгондо илгертен келаткан. Аябай чоң нерсе да, буну кийиш керек. Муну өзү калтырбаш керек. Кыргыз эмнебиз менен таанылабыз? Ошо калпагыбыз менен таанылабыз. Ошо баарына айтат элем, калпакты көп кийгиле, барктагыла, баалагыла. Кыргыз калпагы ысыкта күндөн, суукта ызгардан сактаган жайлуу, жеңил баш кийим экенин бардыгыбыз эле жакшы билебиз. Бирок калпактын түзүлүшү, калпактагы ар бир түс жана ар бир ою өзүнчө маани туюндуруп тургандыгы айрымдарыбыз билбешибиз мүмкүн. Ошол маанилер эл алдында кандай чечмеленет? Калпактын кырына коюлган түстүү кыюулар адамдын жаш өзгөчөлүгүнө болгон. Балдардын калпагынын кыюусу кызыл, жашыл кеземеден, жигиттердин калпагынын кыюусу көк кеземеден, азаматтардын орто жашка чейинкилердин калпагынын кыюусу күрөң кара кеземеден, улгайып калган карыялардын, аксакалдардын калпагынын кыюусу ак же ала кеземеден жасалган. Кийинчерээк калпактын түрдүү формасы бычылып, бооруна оймо, түр салынып өзгөчө кооздолуп тигиле баштады. Азыркы учурда калпактын бир топ түрүн көрүүгө болот. Ал эми тарыхый булактарда илгерки калпактар эки талаадан гана туруп, көрүнүшү боюнча экиге бөлүнгөн. Айры калпак, туюк калпак. Айры калпактардын маңдайы жана арты тилик болгондуктан айры калпак аталып калган. Герцендин тарткан сүрөттөрү бар да, бул Сагынбай Рузбаковдун вариантындагы Манас эпосун иллюстрациялаган, ошону кооздогон сүрөтчү. Эми таластык баягы сөөгү немис болсо дагы эти кыргыз болуп калган киши эле ал киши, Теодор Герцен. Ошол кишинин фантазиясы менен ушундай төбөсү бийик калпактар алгач тартылып, ошол сүрөт. Анан ошол Герцендин тарткан сүрөттөр аркылуу анан кийин элдин оозуна ушундай неме жайылып кетти. Ал тургай калпактын ушундай фасону пайда болуп калды деп биз айтсак болот. Калпактын өзү кандай формада болгондугун бизге мына кытайлык туугандарыбыздын кийген калпактарыдан эле көрсөтүп турат. Төбөсү жапыз келген эле кандайдыр бир деңгээлде бар шляпаны элестеткен калпактарды кийип жүрүшпөйбү? Мына ушул калпактын бир эски көөнө немеси катары карасак болот да, формасы катары. Туюк калпак деген болгон. Анда азыркыдай айталык 4 талаалуу болгон эмес да. Ошол кийизди атайын эле ошол шоң-шоогой кылып ийип келип туруп, кайрып ушундай неме менен мындайча калпактын формасына келтирип жасаган. Ал бир гана жеринде гана тигилип неме болгон да, бириктирилип. Анан 2 талаалуу, 4 талаалуу калпактар болгон да. Бул эми ошол талааларын анан өзүнчө кыюу менен бириктирип, анан чекесин кайрып, кыюулап койгон учур, анан кийин баягы калпактын эмеси болгон. Суукта суукты өткөрбөйт. Баягы биз кийиздин ичинде аба бар деп атпайбызбы? Анан баягы айталык жамгыр жааган учурда
кичине жаан себелеп суу тийген учурда эле баягы ичиндеги аба көп чыккандагы анан кийиздин бетин бирок эле баягы ширидей кылып туруп катырып койгон да, андан кийин жөн эле суу нары өтпөстөн эле шырылдап эле агып кете берген да. Немелердин арасында бир талаш болуп жүрөт узак мезгилден бери. Ушу калпактын эмеси тилиги болгонбу же болгон эмеспи депчи. Ушу теледе болгон бир талаштардын биринде мен эменикин уккам да. Дастан Сарыгулов, баарыбызга белгилүү коомдук ишмер ал киши. Бул калпактын тилиги болгон эмес. Буну жаш балдардыкы болгон, чоң адамдардын андай эмеси болгон эмес деген пикирин айткан да. Ошондо ошол талкууга катышып отурган сүрөтчүлөрдүн бирөөсү анан Верешагиндин бир сүрөтүн мисалы келтирип айткан да. Жок, сиз жаңылышып атасыз. Ошол мисалы Верешагиндин кыргыз аңчысы бүркүтү менен деген белгилүү бир сүрөтү бар. Боз үйдүн ичинде колуна ошо немени кармап турган, шумкар кондуруп турган мергенчинин сүрөтү. Ошол мергенчинин башындагы кийген калпакты карасак, эки жеринде тилиги бар эле калпак болуп турат да. Верешагин 19-кылымда келген орус сүрөтчүсү болуп атат. Анан мындай бир ыңгайсыз кырдаал жаралып, ал эми кыргыз эмес казак болгон деген сыяктуу жоопторду айтып, Дастан Сарыгулов өзүнүн көз карашынан тайгысы келген эмес, бирок ошо талаш бойдон калып кеткен да. Мен Дастан Сарыгуловдун ошол пикирине кошулам өзү. Менин жеке пикиримде ошол алгач ошондой тилип коюу ушул немелер үчүн, балдар үчүн жасалган баш кийимдерде болсо керек дейт да. Калпакты көчмөн кыргыздардын тажысы деп атап келебиз. Улуттук баалуулугубуздун катарын толуктаган баш кийимди башка элге берүү тажыны жоготуу менен барабар болгон дешет. Андыктан элибиз калпагыңды жоготсоң, башыңды жоготосуң, же болбосо калпагыңды сатсаң, акылыңды сатасың деген таамай сөздөрдү бекеринен айтышкан эмес. Калпакчанды өлтүргөнгө болбойт. Калпагыңды жерге койбо. Калпагыңды жоготсоң, башыңды жоготосуң. Калпагыңды сатсаң, акылыңды сатасың. Калпакчан жүрсөң, оорубайсың. Калпак кышкысын жылытат да, жайкысын сергитет. Түнкүсүн калпагыңды ар дайым бут жагыңда эмес, баш жагыңда болсун. Калпактын өзгөчөлүгү кандай гана адам кийбесин өңүнө төп келип, мыкты жарашып, шыңга бойлуу көрсөткөндүгүндө. Мындай касиети бар. Улуттук баш кийимге албетте кызыкпаган элдер жокко эсе. Чет элден келген конокторго, той топурларда туш келген адамдарга же болбосо жөн эле сувенир катары белекке берилип жатканы өкүндүрбөй койбойт. Мен өзүм делем кээде чет өлкөгө чыккан учурларыбыз болот. Ошондо мен мындай байкап жүрөм. Кызыкпаган адам болбойт да. Сөзсүз түрдө башындагы ошо кийген баш кийимине карап, келип сурашып, кайдан келдиң, бул эмне деген кийим деп сурагандар сөзсүз түрдө болот да. Бул мындайча айтканда кыргыздардын биз мындай башында кийип жүргөн эле бир паспорту катары карасак болот. Бунун ким экенин көрсөтүп турган өзүнчө эле бир эң белги да, калпак деген. Мындай бүгүнкү күндө ушу калпакка байланыштуу бир өкүндүрө турган нерселер дагы бар да. Биринчиден биз өзүбүздүн элдин салтын мындай бир аз этибарга албастан, ошону тоготпостон, маани бербестен акыркы мезгилде муну бузганга өтүп алдык. Бул биринчиден эмеге тиешелүү да. Кимге гана болбосун баягы калпакты кийгизген бир салтты жаратып алдык да. Эми түшүнүктүү эле, баягы колдо бар нерсени берет да адамчы. Колдо бар нерсени берет. Анан экинчиден ошондой чет өлкөлүктөрдүн кызыгып аткандыгы эске алгандан улам ушуну жакшы көрүп атат, ушунун көзү түшүп атат деп туруп эле ошо калпак кийгизгенге жапыртпай өтүп алдык окшойт да. Экинчиден калпак деген абдан бир арзан буюмга айланып калды. Анын үстүнө азыр эми баягы кийизден эмес, мына бул Кытайдын кийизинен тиги синтефондон жасалган калпактар жаралгандан тартып, анын баасы баягы ого бетер арзан болуп калды. Мындайча айтканда,
кыйналып кысталып издеп отурбастан эле арзан буюмду ала коюп эле бирөөнүн башына кийгизип койсоң аны дагы сүйүнтүп коюп өзүңдүн да көңүлүң жай болуп дегендей ушул нерсеге өтүп алдык да. Илгертеден кыргыз элинин колдонгон буюмдары жогорку сапатта болгон. Албетте, алардын ичинде таза, калың кийизден жасалган калпактар менен азыркы калпактардын сапатын салыштырып болбойт деңизчи. Натуральный калпак кымбат болуп атат азыр. Бул 1000ден ашык болуп кетип атат. Ошого азыр көпчүлүгү муну чыдашпай атат алып кийгенге. Эгер муну көбөйтүш үчүн ушу митис койду көбөйтүш керек. Ушу бийликтегилерби, байларбы, эптеп депутаттарбы башка иштерди кылбай, неме кылса билгенин кылсын эме. Бензин деле бензин чача бербестен мынаны кийизди суранат элем ушу депутаттардан, бийликтегилерден. Ушу мына кийизди жасай турган станокту илгери Союз маалында Бишкекте бир курулуп калган экен. Ошону дагы ошол станокту немеден Россиядан алып келип курса деймин да. Курса, митис койду көбөйтсө эле мына кыргыз калпакты кыргыздар кийип жатып калат эле да. Байыркы тарыхтын атасы деп айтылган Геродоттун эмгектеринде сактар бир түрдүү төбөсү бийик калпак кийип жүрүшөт деп жазган. Ошондой эле Кытай тарыхый булактарында кыргыз ажылары кышында суусар тебетей, ал эми жазында көктөм келгенде алтын түймөлүү төбөсү бийик калпак кийишкен деген маалымат бар. Айрыкча кыргыз сактарынын калпактарынын түрдүү формалары болгон. Ал эми аялдарынын элечи, кыз келиндеринин тик төбөлүү шөкүлө кийгени жана тебетейлери да болгондугу маалыматтары ырастайт. Кезинде Акбурун коргонунан табылган алтын жалатылган кыргыздын оюм чийимдери түшүрүлгөн калпакты да айтууга болот. Кийинки эле Самарканд шаарындагы археологиялык казууларда биздин элибиздин калпактары табылган. Бул да болсо биздин элдин эң байыркы эл экендигин дагы бир ирет далилдеп турат. Айталық Геродоттун ушул скифтердин кийген кийиз баш кийиминин тууралуу жазган маалыматы мында бизден 2,5 миң жыл мурун жазылган да. Эми биз болжосок болот. Аны Геродот жазганга чейин да кийип атышат да. Ошондо биз айталық тегеректе болгондо бир 3000 жылдан бери ушундай жашап аткан, колдонуп кийилип келе жаткан буюм болсун дейли. Эми эле мунун жоголуп кетет деп айтышка мүмкүн болбойт. Биз баягы эгемендүүлүк алгандан кийин мунун өмүрү сөзсүз түрдө узак болот. Бирок баягыдай ушундай жагдайларды дагы калпакты айталық кордогон, анын баркын кетирген немелерди да биз эсибизден чыгарбашыбыз керек да. Ошо коомчулук ушуну дагы көңүлүнөн чыгарбаш керек. Демек, бийик төбөлүү калпак баш кийим биздин элдин улуулугун, маданиятынын карылыгын, кайратын билдирүү менен табияттагы кубулуштар менен тыгыз болуп, географиялык этно чарбабызда өзгөчөлүгүбүздү биле жүргөнүбүз ийге. Түптүү кыргыз эли кылымдар жашап өтсө да, Манас атадан калган баш кийимибизди, калпакты ыйык сактап, ыйык тутуп жашап келет. Улут сыймыга баалуулугу болгон калпагыбызды муунда мурас катары өткөрүп берүү биздин милдет. Назарыңыздарда Ош ТВ телеканалынын көрүнгө көрсөтүүсү жана кызматыңыздарда Сүйүта Кадырбек кызы болдум. Келерки чыгарылыштан амандашканча саламатта калыңыздар.